Ушул тапта башынан тагдырдын оор сыноосун кечирип жаткан мекендештерибиз жүздөп саналат. Кайбири ден соолугу начарлап оору менен алышып келсе, кайбири турмушта жолу болбой, эки ажырым жолго түшүп, жалгыздап азап чегет. Кайбири турган урук, ата-энеден кол жууп, жалгыз калгандар. Ал эми бүгүнкү каарманыбызга бул сыноолор катары келип, кабыргасы кайышып турган чагы. Дилбара азыр улуу баласын мектепке жиберүүгө камданып жатат. Оорусуна карабастан эки уулуна тамак жасап берет. Үй жумуштарын кылууда балдары көмөктөшөт. Дилбара айым жаш кезинде атасынан айрылып, энеси менен жалгыз бойго жеткен. Жаңыдан жашоого кадам шилтеп, турмуш жолуна аттанганда өмүрлүк жолдошу тум баласы Сары Тумшук кезинде оорунун айынан дүйнө салат. Көп өтпөй апасынан айрылган Дилбара жалгыз баласынын камын ойлоп, экинчи турмуш курат. Экинчи рет көз жараар мезгилинде жолдошу таштап, башка үйлө куруп кетет. Какаганга муштаган болуп, Дилбара онкологиялык ооруга чалдыгат. Анализди жугуштуу ич өткөк деп чыгарып берди да. Бирок андай болгон жок да. Онкологиялык оору болуп калды. Анан инфекционныйда 11 күн жаттым. Анан алар такыр билбей эме чыгарды. Мамакеевден хирург чакырды. Хирург да келип, ошо хирургический деп Мамакеевге которул деди, аякка которулдум. Аякта 8 күн жаттым. Ага чейин да балаңды эмчектен чыгар деп кыйынчылык менен чыгардым да отура албай калгамда ошо опухоль өсүп кетип. Акыркы күндөрү ошо врачтар баары топтолуп мени чакырды. Анан ачык эле айттым, ошо карындашым биздин колубуздан келбейт, оор операция болот. Кылсак да биз сени инвалид кылып алабыз деп ушинткен. Анан ыйлап уркурап эле аяктан чыктым. Анан ошо дагы Али Айып деген байке да, ошолор кураторлорго айтып, мына ушул үйдү таптырышыптыр. Ушул биз жашап аткан үйдү. Тагдыры кайра далсын салып, оорусуна оору кошулуп, башында шишик пайда болот. Эстесем аябай оор күндөрдө. Анан башыма өскөндө эле кыйын болду да, башымдан өскөндө. Өсмөйүнчө албайт экен да, кичинекей болсо опухоль жана өскөнчө ошо обезболивающий күчтүү колдун күчү менен жаттым. Чоңоюп баштаган, уже көзүм жакшы көрбөй баштаган. Приступ берет башымданчы. Кайсы жерде болсо эле ошо эки колум менен башымды мыжып эле отуруп калчумун да. Приступ бергенде жаман экен, ошо мындай түйүлүп турган, көптөн кийин кой берчи да, башымдагы опухоль. Анан кыйналып ошентип эле башым айланат, көзүм жакшы көрбөйт. Даже ошо эки баламды карай албай калдым ошол күндөчү. Ачыкка ток чоңойду. Азыркы ислам чоңоюп, сууга жумуртка бышырса да беретпебегин тойгузупчу. Жансыздатып ооруган уйкусуз түндөрдө муун укканга эч ким жок, жашоодон түңүлөт. Жакшы күндөрдөн үмүтүн үзбөгөн кайраттуу айым, чымырканып, белин бууп, балдарына татыктуу тарбия берүүгө умтулат. Ошол учурда мен өзүм деле ушул Алладан сурана бердим да, мындай эмнегедир өлгүм келди да. Кудай алып кетсе экен, анткени аябай оор болду да мен операциядан кийин. Сабыркан же күндө чалат. Кандай акыбалың дейт анан. Сабыркан жеге айтам. Кыйналып атам дейм, жообум эле ошол болот да. Кыйналып атам дейм анан. Кийин айтат ошо бала деле сезеткен депчи. Усманда ыйлап чыкчу экен ошо мен кыйналган түндөрүчү. Кайгысын тең бөлүшкөн бир тууганы жогуна ич жатышканда ата-энесин эскерет. Кечеде жатып алып, жанагы атам 45-жылдагы согушка барып келген да. Анан ошо аябай көп ыр жазган да. Ошону китеп чыгара албай жүрөм. Анан китебинде ошо общий тетрадка жазыптыр, атанын өзү калбайт, сөзү калат деп жана ырларын окуп, көзүмөн жаш алат, ыйлап сагынып, байкуш атам деп. Ошо мурунку ручка эмелер дагы эле кете элек да, мурункулар. Жок дегенде бир тууган эжем же байкем болсо көп билинбейт эле деп, кээде ушинтип ыйлайм, ата-энемди сагынам. Ушу балдар үчүн жашап атам, үмүт мененчи.
Усманды бөөк байкеси өзү жуунтат, өзү көп каралашат. Анан көп учурда ошо жатып калганда сабактан калып калат. Куш балам улуу баламчы. Анан азыр эми көчүш керек, эмне кылабыз деп элеп күнүнө квартира издеп, эки баламды жетелеп жүрөм. Ачка тоок. Уулдары кол арага жарап, бардыгы ордуна келе баштаганда Батир көйгөйү жаралат. Тени карды соо адам башпа неги жок жүргөн мындай күндө кайдыгер карабаган мекендештерибиз төмөнкү байланыш номерине кайрылсаңыздар болот.